Капкан. Бакыт издеп түгөнгүс түйүшкө кабылган аял затынын турмушу чагылдырылган сериал. 1-бөлүк. Кыш бүтүп бара жатканы менен күн кыйла суук эле. Үй муздай түшсө, балдар үшүп калбасын деп мешке улам чакадагы көмүрдөн салып, Карлыгач 2 бөлмөлүү кичинекей үйдү жылытуу менен алек. 2 баласы кээде бир нерсе талашып урушуп кетишет. Кээде божурашып ынтымактуу ойноп калышат. 2 бөлмөлүү чакан үйдө жашаганы менен керейли кечке күйпөлөктөп бир нерсе кылып Карлыгачтын жаны тынбайт. Божурап ойноп жаткан балдарын эзиле карап алат да, жетип келип эркелетип калат. Балдар биринен өтүп бири апасын кызгана башташат. Кээде алар менен жаш балача ойноп калмайы да бар. Жолдошу Марат курулушта иштейт. Таңда кетип, кечте үйгө келет. Чарчап келген неме келинчеги менен сүйлөшүп, балдары менен ойноп деле отура албайт. Тамактанаар менен уйкуга амынат. Бир күнү тамактанып бүткөн соң Карлыгач кеп баштады. Марат, балдар чоңоюп калды. Эми мен дагы иштейин. Ачка калтырган жокмун го, балдар менен эле үйдө болуп турбайсыңбы? Балдарды бакчага берели, экөөлөө иштейли, мен жумуш таптым. Балдарга сенин жаныңда болгон эле жакшы го дейм. Койчу, жөн эле тырыша бербей. Элдин баары эле иштеп жатпайбы? Сени карап эле жүрө беремби? Мен деле өз керек жарагымды алайын. Качанкыга чейин кысынып ага жетпей же буга жетпей жүрө бермек элем. Аялдын үнү катуу чыга баштады. Иште эми иште, эмнени кыйратканыңды көрөлү, деп кыйкырган күйөөсү эшикти тарс жаап чыгып кетти. Кыйратам эле, сенин колуңду карап качанкыга чейин отурат элем. Аял бир топко өзү менен өзү көөрөнүп алды. Ата-энесинин урушуп жатканын көргөн 2 баласы көздөрүн алайты унчукпай бурчта отуруп калышты. Алар эмнени түшүнсүн? Келип алып апасын урушуп жаткандай, эшиктен кирип келген атасын көзүнүн төбөсү менен жактырбай карап калышты. Насыяга акча алып, балдарды бакчага берип, Карлыгач бир кафеге официант болуп орношту. Үйдөгү халатын чечип, коюп кийинип алса, анын жашы 30тан ашып калган келин деп эч ким ойлобойт. Келишимдүү жүзү, бакырайган көзүнө арык чырай кымча бел, келбети көрк кошот. Эмне анча жасанып, деди эртең менен күзгүдөгү аялын караган күйөөсү. Ой, эмне болуп жатасың? Эми үйдөгү халат менен бармак белем. Эмне болуп жасандым? Сиңдимдин эски кийимин эле кийгеним болбосо, мага жасаңкыдай бир нерсе алып берип койгон суйсуң да. Болду эми, бир нерселерди алып эле жаткандайсың, кайра эле жоктон оозуң бошобойт. Мен деле 2 жылда бир кийим алам, ошону эле кийип жүрөм го. Сени ким алба деп жатат? Акчаңды тап да ала бер, мага десе күндө түрлөп кийин. Күрмөсүн жонуна салып, ооздо турган 2 баласын ээрчитип аял сыртка чыгып кетти. Апа жайбасыңызчы, бири сүйлөгөндө. Апа сүйрөбөчү деп жиберди экинчиси да. Карлыгач өзү да эми байкады. 2 баласын дегдегдетип жетелеп келе жатканын. Алтындарым деп отура калып, алмак салмак 2 баласын бетинен өптү да басыгын жайлатты. Барда чылымды дембе-дем түтөтүп, рюмканы анда-санда көтөрүп, башынын жарымы таз, жашы 40тын кырына барып калган бир киши телефонун баскылап отурду. Бир кезде башын көтөрүп, колун кыймылдатып койду эле, ооздо турган 2 жигит жанына жетип келди. Мына муну көрдүңөрбү? Кызып калган неме балдардын көзүнө телефонду такады. Көрдүк, 2 жигит бир ооздон шыпылдай жооп беришти. Эмне экен? Жекире сурады киши. Кыз? Кандай кыз экен? Сулуу. Ошол кыз меники болуш керек, түшүндүр. Мен бул кызга көптөн бери ашыкмын. Канчага чейин сүрөтүн карап жүрөм. Кармап келелиби? Эй жинди, кармап келчү эле, алдап келиш керек. Акырын арбап келиш керек, деди балдардын бири. Экөө кыздын жанынан желесиндеги баракчасын аңтарып, керектүү маалыматтарды интернеттен алышты. Шеф, баары түшүнүктүү. Эми ал кыздан чалуу гана күтүңүз деп, бири шеригин шефинин жанына таштап коюп сыртка чыгып кетти. Инстаграмдан кыздын кайсы жака көп бараарын, эмне менен алектенерин караган. Байкашымча бир сулуу чымчык муну бир телефон менен алдаса болот. Жигит унаасында өзү менен өзү сүйлөшүп койду. Кыз
Чок ортосунда бийлеп жаткан клубка кең далылуу, бойлуу жигит кирип келди. Күзөтчүлөрдүн тоскоолдугу сузгирди да чет жактагы үстөлгө отуруп, сулуу чымчыгына көз салып жатты. Дүкүлдөгөн музыка, жаркылдаган түрдүү жарыктар, жаныңдагыларды элес булас эле көрөсүң, жүзүн таанууга мүмкүн эмес. Кыз колун бетине желпип, шамал келтирип столуна барып отуруп, бокалдагы суусундуктан ичип жаткан маалда кең далылуу жигит жанына басып келди. Эч нерсе деп үн катпастан колундагы чакан кутучаны берди да клубдан чыгып кетти. Балдарын бала бакчага жеткиргиче Карлыгач жумушуна кечигип калды. Таксиге акчасы жетпейт. Айла жок маршруттук каттамга түштү. 10 мүнөттүк жол тыгындан улам жарым саатка созулуп, улам телефонунан саатты карап чыйпылдаган бойдон жумушуна бара жатты. Таң атпай кайдагы урушуңду баштабаганда мен кечикпейт элем, деп ичинен жолдошуна ушунчалык жини келди. Жумушка жаңы эле кирсе, минтип кечигип келе жаткан үчүн абдан кыжаалат болду. Маршруткадан түшөрү менен кафени көздөй чуркап жөнөдү. Чакан кафе болгондуктан эки эле официанты бар. Жашыраак эле бала ачыптыр, аты Байыш. Өзү кассада отурат. Карлыгач күйүгүп кирип келип кийимин шаша-уша алмаштырып, Байыштын жанына келди. Ушул жаш баладан урушукпасам болмок деп заарканып турду эле Байыш өзү учураша калды. Кандайсыз? Жакшы эме деп кечиккенин себебин айтайын деди эле. Киши келди. Колу менен жаңсап четтеги столду көрсөтө койду Байыш. Кечиккендерди жаман көрө турган Байыш эмнегедир Карлыгачка унчуккан жок. Оорулутунуп, жеңилдей түшкөндө Карлыгач менюну алып жаңы келип отурган кишилерге жөнөдү. Саламатсыздарбы? Жылмая учурашып менюну таштап кетип баратты эле. Чоң кыз, дароо эле буйртма ала кетсең, макул. Калемсап менен кичинекей блокнотун алып чыгып жазганга даярданды. Манты, босолагман, нан, чай, компот. Анан сизден бир жылмаюу, деп тийишти бири. Карлыгач унчуккан жок. Буйртманы алып басып кетти. Көздөрү балбылдайт коя. Болду эми, сени ар кимге эле суктантып койсо. Менин көзүм менен карай алганыңда сен деле суктанмаксың, деп экинчиси өзүнчө маашырканып койду. Карлыгачтын чырайы чынында жолдошу кызгангыдай эле бар. Бул кафеге келген адамдардын көз жандымында калбайт. Карлыгач бат эле буйртманы көтөрүп келип калды. Даамдуу болсун, деди тамактарды алдыларына коюп жатып. Сиз алып келген тамактын баары даамдуу болот го. Ушундайыңды токтотчу, тиги кызды да уялттың. Бири тыйып калды. Карлыгачка азыр иш керек. Кафенин кардарлары кандай мамиле жасаса дагы туруштук берүүгө өзүн даярдаган. Бул кишиге окшоп ар кайсыны сүйлөп тийишкендер күндө болот. Билинбей эле жумуш күнү дагы аяктап калыптыр. Кечки кезектегилерди ордун өткөрүп берип кетейин деп жатканда жанына Байыш келди. Карлыгач, сиз жакшы иштеп жатасыз. Бүгүн күндөгүдөн көп столду тейледиңиз. Аракет кылып жатам, деди ыңгайсыздана. Меңиз бул сизге аванс болсун. Айлыкка чейин керек деп туруңуз, деген Байыш 1000 сомдуктан 2-ни сунду. Кой, ишке жаңы эле кирбедимби, иштейин? Алыңыз. Ишке жаңы киргендерге керек болот да акча. Рахмат. Акчаны алып Карлыгач бала бакчага жөнөдү. Албайм деп ыңгайсызданганы менен ичинен кудуңдап сүйүнүп турган. Чын эле ага акча керек болчу. Жол киреге күндө жолдошунан сурабай колуна акча тийип калганына кубанды. Балдарын бакчадан алып дүкөнгө жөнөдү. Кой, жетпейт жөн деп балдарын тыя бербей, алардын көздөрүн тойгузуп ар нерсе алып бергиси келди. Апа, моун алам, мага дагы чупа-чупс, киндер алалчы, мага тапанча. Биринен бири өтүп ызылдап ар нерсени айтып кубанычтарында чек жок. Дагы дүкөнгө көп ээрчитип келем. Азыр буларды алалы, деп балдарын көндүрүп, үйүнө дагы бир аз азык түлүк алды. Муну үнөмдөп жол кире кылып турайын деп ойлоно арткан 800 сомун чөнтөгүнө салып койду. Кызыл көк жарыктары күйүп өчкөн тапанчалары менен атышып ойноп жаткан балдар сырттан кирип келген атасына тапанча кезеп тосуп алышты. Ой, атып саласыңарбы? Атпайбыз, ата. Алсаң экөөбүз атышалы, деп улуусу кичүүсүнүн тапанчасын алып атасына сунду. Тах, Марат да балдары менен ойноп кетти. Карлыгач ашканада тамак жасап жатат. Экөө эртең менен урушкан бойдон сүйлөшө элек. Марат балдары менен ойноп Карлыгачка ооз ачпады.
Карлыгаш да ашканада бошобой жаткан киши болуп Маратка көңүл бурбады. Экөө тымызын бири-бирин коркутуп отурган кербездери. Үйдү үч көтөрүп ойноп жаткан жолдошун, балдарын көрүп Карлыгач бир чети сүйүнүп жатты. Бирок анысын билдирген жок. Тим эле бала болуп кетесиң да, үйдү жыйнай турган кишиңер бар да деп кеп баштады. Бир ойноп койсок эч нерсе болбойт, азыр сага биз деле жыйнашып коебуз. Марат өзүнчө жайдары. Сага эмне болгон? Чалыгып келчү элең го. Акча алдык, мен асыяңды төгүп сал. Карлыгачка сунду. Азыр акча болбойт деп койду дедиң эле го. Өткөндө сураганда ошентип койгон, бүгүн беребиз деп калышыптыр. Мага дагы аванс берди. Ошого дүкөнгө бара келдик. Тапанча эле деп жатышты эле ойноп, көксөөлөрү суусунчу. Ушул айлыктан алып берели деп жаттым эле мен дагы. Тамак бышты, балдарды чакыр тамак ичели. Мен дагы сөзгө алаксып кеткен турбаймынбы? Карлыгач дасторконду көздөй жөнөдү. Акча экөөнү тең жайдары кылды. Чукчуңдап бирин бири сүйбөй урушуп турган аялы күйөөсүнүн көңүлү бүгүн жай эле. Мындай белектердин далайын алган Айсара Кутучага көп деле маани берген жок. Бирок кутуну берип кеткен мырзаны элестеткиси келди. Бирок анын кебетеси эстегидей деле көзүнө сүрүлбөптүр. Клубдун баш айланткан жарыгынан тыңыраак көрө деле алган эмес. Адаттагыдай эле браслет, чынжыр болсо керек, кыздарды чурулдатпай үйгө барганда ачайын деп сумкасына салып койду да кайра бийлеген бойдон ортого кирип кетти. Кызга белегин берип чыгып кеткен жигит шефи отурган барга жөнөдү. Шефи мурдагыдан кыйла мас болуп калыптыр. Кээде ушинтип жалгыз отуруп алып ичип калмай бар. Ичкенде шефи аларды сөгүп калат. Жигиттер шефини сөккөнүнө деле кайыл. Ээрчип жүрүп акча алгандарына эле ыраазы. Санжар аке, кеч болду, үйгө барып эс алыңыз. Мен эс алышты сенден сурайынбы, Мадырабаш? Булар жабылат экен. Андан көрө сен айтчы, сулуу кыз Айсара эмне болду? 1-2 күндө баары сиз ойлогондой болот. Болуптур, анда кеттик. Тимур тамтаңдай ордунан тура баштады. Эки жигитти эки жагынан жөлөп, эсепти жаптырып бардан чыгып кетишти. Түн бир уукум болуп калгандыктан шаарда кыймыл жайлап калыптыр. Аппак Гелендваген зуулдап жолун улады. Артынан капкара майбак коштоп келе жатты. Тимур Мерседес-Бенц үлгүсүндөгү унаалардын сүйүүчүсү. Унаасын алмаштырса дагы башка үлгүгө алмаштырбайт. Мерседести түрлөп айдагандан рахат алат. Акчасын болсо самандай чачат. Шаарда ижарага берилген мекемелери көп. Базарда дагы орундары бар. Ижара акыларын чогултуп, көңүл ачып жүрө берет. Клуб жабылганда араң үйүнө келген Айсара баягы кутуну ача баштады. Чоң деле белек күткөн эмес, бирок кооз кагазды айыргандан кийин кутучаны көрүп көздөрү жайнай түштү. Айфонго бул? Кыз кубанычка мас болду да калды. Кайдан билди экен менин айфон менен жүрүп ооруп жүргөнүмдү? Кандай жигит алып келди? Элестеткиси келетчи, элестете албайт. Кайдан табар экенмин? Кайра кечээки клубка барсамбы же ал мени тааныйбы деп сүйлөнүп жаткан кыздын колуна Тимур деп бадырая телефон номери жазылган кагаз урунду. Мына, кыз кагазды алып көкүрөгүнө басып койду. Терезени караса таң сүрүп келе жаткан экен. Чыда, Сара, чыда, чалууга жетишесиң, азыр укта. Кыз айфонду кучактаган бойдон керебетине кулады. Карлыгач жумушка кечигип калбайын деп жан далбастап үйдөгү жумуштарын арыдан бери бүтүрүп, балдарды алып Мараттын биринче чыгып кетти. Күзгүгө бир каранып алып үйдөн чыгып бара жаткан аялын узата карап Марат кала берди. Сүйлөйүн деди, бирок уруш чыгаргысы келген жок. Мейли, элдей болуп эки жакты көрүп иштесең иштечи. Күндө уруштун сөзүн сүйлөй бербейинчи мен дагы. Балким экөөбүз бир жерге бирге иштеп көп нерсеге жетербиз. Кийимдерин кийип жатып Марат өзүнчө сүйлөнүп койду. Бирок эмнегедир ичинде баштагы коркунучу кайрадан жанданды. Карлыгачты жоготуп аламбы деп корко баштады. Карлыгач экөө 3 жыл кыз жигит болуп сүйлөшүп жүрүп баш кошушкан. Ошол аралыкта кайтарган эле Карлыгач болчу. Карейи менен тең айланып жүрүп Карлыгачтын жүрөгүн багындырган. Бирок турмуштун даңгыр жолу башталгандан кийин бара-бара Марат да өзгөрдү. Мүнөзү туруксуз, бир туруп мындан өткөн жоош киши жок. Бир карасаң ашынган ачуулуу, бирде жубайына абдан жумшак, карамдуу, бирде катаал болуп калат. Экөө баш кошкон жылы иштеп келүү үчүн Орусияга сапар алышты.
Марат Орусияга барып иштеп келбейлиби? Экөөбүз теңби? Анан эмне, сени таштап мен кетип же мени таштап сен кетмек белең? Сени таштабай калайынса араң жеттим го. Марат күлүп калган. Сени үйгө деп чогултуп жүргөн акчаңдан алып турсак, кой ага тийбейли, акча бир бузулса эле чачылат. Эми экөөлөп иштеп үйдү чогуу алабыз да. Эртең балалуу болсок экөөлөп иштей албай калабыз. Анда сен бизди жалгыз багышың керек болот деп жатып, Карлыгач көндүрдү Маратты. Экөө Москвада 4 жыл иштеди. Кийин Карлыгач кош бойлуу болгондо Бишкектин четиндеги жаңы конуштардын биринен азыркы жашап жаткан үйдү алышып, Кыргызстанга келишкен. Ошону менен Марат курулушта иштеп, Карлыгач төрөп үйдө отуруп калды. Аны чоңойткуча экинчиси боюнда болду. Ошону менен 6 жылдан бери Карлыгач үйдө отурган. Бул учурда Мараттын жүрөгү тынч болчу. Азыркыдай оюна ар нерсе келе берчү эмес. Жубайынын үйдө отурганына көнүп калгангабы, эмнегедир жубайы жумушка чыккандан бери жаны жай албай жүрөт. Карлыгач жумушка бүгүн баарынан эрте келди. Жумушта Байыштан башка эч ким жок экен. О, кандайсыз, бүгүн эрте го? Кечикпейин деп аракет кылдым. Кандай өзүң? Биз жакшы, ушул кафени чоңойтсомбу деп жүрөм. Ошонун иштери менен жүрүп уйку жок, эрте туруп кеч жатмай дегендей. Башка жака көчүрөсүңөрбү? Жок, бул иштей берет. Ушул эле аталышта Ош базары жака дагы бир филиалын ачайын дегем. Ал жактан ижарага орун алып койдум. Азыр балдар оңдоп түзөө иштери менен алек. Жакшы экен. Менин балдарымдын бакчасына жакын экен. Канча балаңыз бар? 2. Балдарым деп айтпаганыңызда мен сизди бойдок экен деп ойломокмун. Сыр болбосо канчадасыз? Эмнесин сыр тутайын, 35-темин. Коюңузчу, өтө жаш көрүнөсүз го. Мен кызматтык абалда сый болсун деп баарына сиз деп кайрылам. Анан ошол эрежем боюнча эле сиз деп кайрылып жатам. Сизди мен курдуу эле көп болсо 28 жашта деп ойлоп жаткам. Мурда каякта иштечү элеңиз? 6 жылдан бери балдар менен үйдө отурам. Байыш андан ары сөзүн улаган жок. Тамак даярдалуучу жака кирип кетти. Карлыгач кийимдерин алмаштырып ишине киришти. Алгачкы кирген кардарга менюсун көтөрүп барды. Тааныды. Кечеги ар кайсыны сүйлөп тийишкен кишилер экен. Саламатсыздарбы? Менюну сунду эле алар кагазды карашкан деле жок. Ысык шорпо, чай, нан деди бири. Номериңизди дагы бири коштоду. Карлыгач унчукпай басып кетти. Күндө минтип келип тийише берген үчүн аябай ыңгайсызданып турду. Ушул номерин сураган киши чыгып бара жатып Байышка кайрылып, Карлыгачты карап бир нерселерди айткандай болду. Карлыгач көз кыйыгын сала, мени жамандап жатабы деп ичинен сана аркап жатты. Азыркы кишилерде уят деле жок. Тамагын ичип кете бербейби калжаңдабай. Жиник эле столдун үстүн жыйыштырып жатты. Киши чыгып кетери менен Байыш күлүп калды. Охо, кафеге сиз үчүн келген кардарлар пайда боло баштаптыр. Эмне деп кетти? Карлыгач идиштерди көтөргөн бойдон туруп калды. Номериңизди сурады. Балдары күйөөсү бар десем болбойт го, деп Байыш күлүп калды. Мен номеримди эмне кылат десең? Жолугушууга чакырайын десе керек да. Байышка телефон чалуу келип экөөнүн сөзү ушул жерден үзүлдү. Аялы, бала бакырасы деле бардыр. Ага карабай ушинтип кыйшаңдай бергендер жакпайт. Муну Марат билсе мени ишке түгүл көчөгө чыгарбай койбосун. Ичинен ушуларды ойлонуп калды Карлыгач. Айсара түш ой ойгонду. Көзүн чалабыла ачып эле жанында жаткан айфонду көрдү. Адатта ышынып араң турган кыздын телефонду көргөндө уйкусу умаштай ачылып кетти. Айфондуу болгонун унутуп ушуга чейин кантип уктадым? Ушунча акчасын коротуп мага белек кылган ким болду экен? Телефонду айланта карап койду. Ашканага кирип муздаткычты ачты. Жей салганга эч нерсе жок экенине бир аз жини келди да, чачын жыйнап жумуртка курумай болду. Телефон берген ким деген суроо басса турса оюнда болуп жатты. Кең далылуу келбеттүү жигитти кыялданып далды. Курсагын тойгузуп келип керебетине кулады да, телефон баскылай баштады. Ал сүрөттөрү менен Instagram жылдызына айланган сулуу эле. Ого, 290 000 болуп калыптырбыз. 300гө аз калдык. Адаттагыдай катталуучуларын санап кечээ тартып келген видеосун киргизип койду. Күзгүнүн алдында турган номер жазылган кагаз көзүнө урунуп, дароо жетип барып алды да, шыкылдата номерин тере баштады. Чакыруу кеткени менен бир топко эч ким жооп бербеди. Дагы бир чалып көрдү. Алло, деген эркектин үнү угулду узун чакыруудан соң. Алло, саламатсызбы? Сиз мага телефон жөнөтүптүрсүз? Айсара, сенби? Кандайсың? Жакшы, ким экениңизди билсем болобу?
Албетте болот, атым Тимур. А сиз кимсиз? Мени кайдан тааныйсыз? Интернет жылдызы болгон сени ким тааныбайт? Мен болсо акылдан адашып ашык болуп жүргөн мырзалардын биримин. Мынча көп акчаңызды мага коротуп койгонуңузга өкүнбөйсүзбү? Ой, сен эмнени айтып жатасың? Айфонду. Сендей сулууга кеткен акчага да өкүнчү беле. Тимур эми түшүндү. Жигиттердин бири эртеңсизге кыз өзү чалат деп жатпады беле? Өкүнүп калам десеңиз кайтарып берейин дегем. Кыз кылыктана сүйлөдү. Белекти да кайтарып берчү беле. Өзүңдүн дагы жумушуң телефонго байланыштуу эмеспи? Керегиңе жарар. Анда сизге рахмат, жакса болду. Жакпай анан сиздей мырзалардан кызыл китепке киргизиш керек. Айсара телефондогу сүйлөшүүнү эмнегедир бүтүргүсү келген жок. Кызыл китеп? Тимурга бул сөз жага бербей калды. Үнүнөн 40-тын кырына барып калган киши экени эч билинбейт. Күлөсүз го, чын да. Азыр чечкиндүү, кадамын санабаган балдардын табы оор, эзилип эле турушат. Айсара сөзүн узартып жолугушууга чакырууну күттү, бирок Тимур жолугушуу тууралуу үн каткан жок. Алгач телефон менен сүйлөшүп кызыктырып алуу бул анын ыкмаларынын бири эле. Кээ бирибиз күндүн кантип өтүп жатканын сезбей деле калабыз. Бир карасаң кыш, бир карасаң эле жай болуп калат. Баарына жетишейин дейсиң, бирок жетише албайсың. Жай баракаттык жок, качан болбосун кайдадыр шашмай. Эртең менен үйдөн жанталашып чыгып бала бакчага, анан жумушка шашмай. Кайра кечинде жумуштан жанталашып чыгып бала бакчага, анан үйүнө шашмай. Карлыгаштын окшош күндөрү ушинтип билинбей сабаалап өтүп жатты. Үйгө келип бут серперге алы келбей, чарчаганына карабай тамак жасайт. Жолдошу жумуштан келет. Балдарынын дагы курсак ачка. Чарчадым деп жатып алууга чарасы жок. Бүгүн дагы тамагын жасап дастарконго алып келди. Кабагы салыңкы, чыныны араң сунду. Аялынын кабагынын карышып турганын Марат алдына тамак келгенине байкады. Эмне маанайыңсыз? Ашыңды кабагыңды салып бербей жаркылдап берсең боло? Алдыгыдай абалда берилген тамак аш болобу? Болду, эми сөздү көбөйтпө. Маанайым жакшы эле турат, берген ашты иче берчи. Сени билем да, маанайың жакшы жаман экенин кантип сезбей калайын. Эмне, биз менен отургуң келбей жатабы? Марат дагы сөздү чое берди. Марат, болдучу, болду. Карлыгаштын көзүнө жаш айланып кетти. Эч нерсе эле боло электе көзүңдү жашылдантып жатасың, жумурткадай болуп. Сен жумурткадан кыр издеп жатасың. Мен болгону чарчадым, башка эч кандай себеп жок. Сени менен урушканга да шайым жок. Марат ушул жерден тык токтоду. Сөзүн андан ары уланткан жок. Унчукпай тамагын ичип отуруп калды. Мен иштен келип тоону томкоргонсуп чарчадым деп жатып калам. Чынында бул деле чарчайт да. Иштен келди. Анан балдарды бакчага алып барган, алып келген оңой эмес. Өзүнчө ушуларды ойлонуп жубайын аяп кетти. Тамак ичилип, дастаркон жыйналып бүттү. Эки бала төркү бөлмөнүн бурчунда божурашып ойноп отурушат. Оозгу бөлмөдө Карлыгач идиш жууп жаткан. Анын тынчтыгын Марат бузду. Мындан ары эртең мененкисин балдарды бакчага мен алып барайын. Сен түз эле жумушуңа бара бер, деди Марат, өзүн күнөөлүү сезе. Өзүм эле алып бара берем, балдар оорчулук деле жаратпайт, деп Карлыгач күңк этип койду. Анткени менен күйөөсүнүн бул сөзүн угуп кубанды, бирок билгизген жок. Жумушка кечиктим деп эле жатасың, убактың бир аз болсо да кенен болот да. Жумушуң менен бала бакча жакын болсо бир жөн. Эртең менен Карлыгач балдарын тойгузуп кийинтип берди. Мараттын бакчага алып барган балдарга да күтүүсүз болду. Ата, бизди сен алып барасыңбы? Ооба. Ура, бизди атам алып барат, деп кичинекей кубанды. Аларды бакчага жөнөтүп жиберип, Карлыгач жумушуна кетти. Жумушка шашпай бараткан болсо, интернеттен ар кандай шыктандыруучу аудиолорду угуп калмай бар. Бүгүн маршруттук таксиге отураар менен кулакчыны тагынып бүтпөй калган аудиосун жандырды. Жумушка адаттагыдан эрте келди. Угуп жаткан аудиосуна таасирлендибейм, кире бериште өгүзгүгө карап бир саамга туруп чачтарын сылады. Өзүңдү сүй. Бүгүн же эртең эле эмес, ар күнү өзүңдү сүй. Сүйүү бул жан дүйнөнүн азыгы. Азыктанбаса, жан дүйнөдө дене дагы алсырайт. Эгер өзүңдү сүйбөсөң, сен башканы сүйө албайсың. Өзүн сүйгөн адам эгоист болуп калат деген туура эмес. Карлыгаштын кулагына ушундай сөздөр жаңырып жаткан. Бүгүн эрте келгенсиз го? Артынан чыккан байыштын үнүнөн Карлыгач ыңгайсыздана түштү.
Бул качан келе калды деп 18 жаштагы кыздан бетер кыялдана күзгү каранып турган өзүн эстеп уялып кетти. Кандайсыз? Жакшы, кандайсың? Шарт бурулуп кийим алмаштыруучу бөлмөгө кирип кетти. Байыш аны мындай жоргун түшүнбөгөндөй ийнин куушуруп койду. Айсарага телефондун ары жагындагы мырзанын ким экендиги абдан кызык болуп жатты. Сүйлөшүп бүтүп WhatsApp, Telegramдагы профилин карай баштады. Бирок анын издеген, кызыгып жаткан сүрөтү чыккан жок. Биринде мойнун бийик созгон кашкырдын сүрөтү турса, биринде сүрөт жок экен. Сүрөтүн коюп койсо эмне болот эле деп шаабайы суу отуруп калды. Жүзүн көргөн эмес же эч кандай маалыматы жок, өзүнчө эле табышмак айланган бейтааныш киши оюнан кетпей турду. Керели кечке күттүм, жолугушууга чакырбасаң өзүңдөн көр. Анда мен бүгүн дагы клубка. Айсара WhatsApp'тагы курбуларынын тайпасына жазды. 3 кыз кечки саат 9да жолукпай болушту. Айсара гардеробун ачып кийимдерин четинен кийип көрө баштады. Кып-кызыл кыска көйнөктү кийди да бетин болушунча боеп алып такси чакырды. Лифттен түшүп баратып күзгүдөн айфонун көрсөтүп бир сүрөткө түштү да кайда жөнөдүм, туура тапканга менден белек деп Instagramдын тарыхчасына киргизип койду. Тимур Айсаранын ар бир киргизген постуна билдирүү келип турат. Анын азыркы киргизген сүрөтүн дароо көрдү. Анын телефонун көз кыйыгы менен карап калган жигит: «Шеф, алдагы телефонду алып барып бергем. Бүгүн кыз чалдыбы?» деп сурады. Колдорун бири-бирине сыгыштыра отурган жигит. «Чалды. Чалбай анан. Аның мени кызыл китепке киргизе турган мырзанын катарына кошту. Белегиң жагыптыр», Тимур күлмүңдөй сүйлөдү. «Шеф, азыр айфон менен элдин баары ооруп жатышпайбы? Берик тезинен бир жерди даярдат. Бүгүн муну жолугушууга чакырышым керек», деди кыздын сүрөтүн көпкө карап турган Тимур. Бүгүн башка бирин жактырып калбасын, башка бирөө ээлеп албасын деген ой келип, Тимур кызды кызганып кетти. Дароо телефон чалды. «Сулуу кыз, эмне кылып жатасың?» «Бир жакка бара жатам». «Бир жагың каяк?» «Клуб». «Клубка дайым эле барасың го, бүгүн планыңды өзгөртпөйлүбү?» «Мен курбуларымды чакырып койгом да». «Курбулар дечи?» «Курбуларга ишиң чыгып калганын айт. Кызыл китепке кире турган мырзаны көргүң келбей элеби?» «Кайсы жердесиң? Сага машина жөнөтөм. Дарегиңди айт». Тимур кызды барам барбайм деп сүйлөткүсү келген жок. Кыз дагы анын сөзүн эки кыла алган жок. Телефон өчөр менен турган жеринин дарегин жөнөттү да курбуларына иши чыгып калганын жазды. Көп узабай кыз турган жерге капкара майбак келип токтоду. Жигит кызды бир көрүп тааныды. «Айсара, сизби? Келиңиз, отуруңуз». Жигит түшүп унаанын арткы эшигин ачып берди. Унаа зуулдап бара жатты. Бир унаада келе жаткандарына бир нече мүнөт болсо дагы жигит ооз ачкан жок. Айсара алдырдан күзгүдөн жигитти карап коет. «Машина жөнөтөм дебеди беле, балким бул жардамчысы же айдоочусудур. Деги кимге жолукканы баратам». Өз ойлору менен алпурушуп өзүнчө толкунданып бара жатты. Аңгыча бир курбусунан чалуу келди, алган жок. «Булар эми кечке чала беришет» деп телефонун такыр өчүрүп салды. Жигит кызды шаардын четиндеги мейманканага алып келди. Кыздан биринчи түшүп, телефондо кимдир бирөө менен сүйлөштү да кызды мейманкананы көздөй ээрчитип жөнөдү. Лифт менен көтөрүлүп бир бөлмөгө алып кирди. Бөлмө караңгы, терезе жакта жайгашкан столдо шам күйүп турат. Жигит эшикти акырын жаап чыгып кетти. Кыз өзүнчө толкунданып жатты. Жарыктын күйүшүн күттү. Бөлмөдө аны күтүп жаткан мырзаны көрүүгө ашыгып, оюнда түркүн образ түзүп жиберди. Табышмак болуп жаткан мырза негедир көп күттүрдү. Бир музыка толук ойнолуп бүткүчө кыз терезеге жетип, сыртка көз салып туруп калды. Аңгыча музыка жайлап маңдайында гүл көтөргөн киши өзү тарапка келе жатты. Айсара келе жаткан кишини таң калгандай карап калды, бирок артка чегинип кете алган жок. Гүлүн алды. Экөө тамакка толгон столдон орун алышты. «Айсара, кел тамакка кара», деди Тимур өзүнчө сүрдөп жатканын билдирбегенге аракет кыла. Жашы 40тан ашып калганына карабай, 20 жаштагы жигиттей толкунданып жатканына Тимур бир эсе таң калса, бир эсе күлкүсү келип жатты. «Мен телефондо сиз менен сүйлөштүм беле?» Жанатан унчукпай отурган кыз алгач эле ушул суроону берүү менен сөз баштады. «Ананчы, мен болбогондо ким болсун? Сени башка киши менен сүйлөштүрүп анан жолугушууга өзүм келет белем?» деди шарапты бокалдарга куюп жатып. «Мен башкача элестетип алыптырмын», деди кыз телефонунун экранына үңүлө. «Кандай элестеттиң?» Тимур башын көтөрүп кызды карап калды.
Эми көрбөгөн адамыңдын үнүн угуп ар кандай элестете бересиң го. Кыз ыңгайсыздана түштү. Кыз маңдайында отурган кишинин жашын болжолдой баштады. Жаш бала эмес, чоң эле киши дейин десем, андай деле улуу көрүнбөйт деп ичинен ойлонуп отурду. Көрүп алып маанайың түшүп калбаса эле болду, кызыл китепке киргизе турган мырзаны. Жок, андай мааниде деле айткан жокмун. Сиз деле мени Инстаграмдан көрүп албаганыңызда бир образды элестетип алып сүйлөшмөксүз да. Туура айтамбы? Туура айтасың. Тимур эпилдеп жаткан кызды карап күлдү. А сиз мага эмне анчалык кымбат белек бердиңиз? Ошончо акчаңызды коротуп койгудай мен сизге кымбатмынбы? Айсара Тимурдун оюн билгиси келип улам суроо артына суроо бере берди. Сен андан дагы кымбатына татыктуусуң. Мен сенин номер 1 күйөрманыңмын го дейм. Катталуучуларың көбөйгөн сайын алардан сени кызганчу болдум. Айсара унчукпай отуруп калды. Сен мындан дагы кымбатына татыктуусуң деген сөз анын көңүлүнө учкун чачыратып койгондой болду. Мынчалык аны баалап жаткан адамдан кол шилтеп кеткиси келген жок. Эми убактылуу эле да, бул деле мага жармашып кечке жүрө бермек беле. Эртең бир сулууну көрсө аны ээрчип кетет. А мен мунун акчасын пайдаланып калсам неге болбосун деп ойлонду ал. Кеч болуп кетти го, мен кете берсем болобу? Айсара жылмая Тимурду карады. Сен кимдер менен жашайсың? Өзүм эле батирде турам. Үйдө бирөө сарсана болуп жаткан экен десе, үйүңө бара бересиң да, бүгүн мында калып эс ал. Карачы эшикте аккан суунун шарылдаган үнү, таза аба, сыдырым жел. Тимур терезени ачып колун жаңсап, агып жаткан сууну көрсөттү. Сиз менен кал дейсизби? Кыз көздөрүн алайтып. Жок, чочулаба, өзүң каалаган бөлмөңдө аласың, мен өзүмчө, сен өзүңчө. Тимур жылмайды. Тимур адегенде эле кызды чочуткусу келген жок. Жөн гана ага жакындоонун, чоочун сунбай тааныш болуунун аракетин көрүп жатты. Кыз жанатан суктанып жаткан табияттын койнунда уктоо үчүн Тимурдун сунушун четке какпай мейманканада калды. Айткандай эле ага жогорку кабаттан өзүнчө бөлмө алып берип, өзү ошол бөлмөдө калды. Карлыгач адаттагыдай жумушунда эле. Кечөө телефон номерин сурады деген киши дагы келди. Карлыгач жанында шериги жок болгондуктан буйрутма алууга өзү келди. Чоң кыз, телефон номериңизди бербейсизби? Байке, мен үй бүлөлүү келинмин, эмне кыласыз менин номеримди? Жөн эле, сиз менен сүйлөшкүм келбейт дейсиңби? Үй бүлөм бар дебейли. Буйрутма бересизби же? Болбосо кетип каласыңбы же эмне кыласың? Киши Карлыгачты билектен кармап өзүнө тартты. Эмне кылып жатасыз? Аны кармап жиберерин күтпөгөн Карлыгач чочуп кетип аны түртүп жиберди. Толмочунан келген киши артты көздөй кулап түштү. Башы батареяга урулуп, сызылып кан кете баштады. Кыйкырыкты уккан аркы жактагылар чуркап келишти. Аңгыча кафенин ээси Байыш келип калды. Эмне болуп кетти? Байыш канды көрүп чочулай кыйкырды. Могу официанттың башымды жарды. Башын сүлгү менен басып турган киши Байышка башын көрсөттү. Өткөндө Карлыгачтын номерин сураган киши экенин Байыш дароо тааныды. Мен атайын кылган жокмун, өзү. Карлыгач ыйлай баштады. Башымды жарып коюп өзү деп мага шылтаган жатасыңбы? Киши Карлыгачка жулуна берди эле Байыш кармап калды. Байке, жүрүңүз, эшикке чыгып сүйлөшөлү, поликлиникага алып барайын. Аял киши менен араздашат белеңиз. Байыш капкара көздөрүн мөлкүлдөтүп жашка толтуруп ыйлап жаткан Карлыгачты аяп кетти. Ашпозчу аял Карлыгачты сооротуп бетин жуудурду. Не бул сууну ичип өзүңө кел. Өгүздөй болгон неме сенин ыйлаганыңа боороор үтпеле, ыйлаба. Мен ага эч нерсе кылмак эмесмин. Бир аз акча кылып алайын деп иштеп жүрсөм, эми жумушу жок калат окшойм. Байыш акылдуу бала, ал деле урушун эмнеден чыкканын түшүнөт. Сендей жакшы кызматкерди кетирбей сактайт. Эмне болуп урушуп кеттиңер? Номеримди сурады, үй бүлөм бар десем, мени билектен тартып жиберди. Чочуп кетип түртүп салдым. Башын жарайын деген оюм жок болчу. Кыз көрсө кыя өткөрбөгөн неме го. Анын үстүнө чырайың ашык кылгыдай эле болуп жатпайбы? Сени карап мен деле бир тамшанып коем. Аял күлүп калды. Коюңузчу, сулуу деле эмесмин. Сулуу элесиң. Эми маанайыңды түшүрбөй ишиңди кыла бер, деди. Карлыгач Байыштын келишин күтүп эшик тарапты улам карап коет. Байыштан кабар жок. Улам саатын карайт. Жумуш күндүн бүтөрүнө аз убакыт калганын көрүп ого бетер бушайман. Байыш менен бүгүн көрүшүп тигил окуя боюнча бир кебин угуп, бир жаңсыл болсом болмок. Балким жумуштан чыгарып салсачы, деген сана аркоо болуп жатты ичинде. Кезек алмашуу болуп, Карлыгач кетүүгө камынып жаткан кезде Байыш келди.
Эмне болду? Тиги кишини эмне кылдың? Ушунча убакыт жок болгонуңа караганда Карлыгачтын жүзүндөгү кейиштүү абал сырттагы адамга даана көрүнүп жатты. Коркпоңуз ой, башын кичине эле жарыптырсыз. Байыш күлдү. Күлөсүң го, мен бул жакта керели кечке санаадан өлдүм. Ал барып милицияга арызданып салбайбы? Арызданышы деле мүмкүн. Аныңыз догурунган киши экен. Башын таңдырып чай алып берип коноктоп кетирдим. Рахмат сага, мындай нерсе болуп кетет деп ойлогон эмесмин. Кечирим сурайм. Сага жүк болгум келген эмес. Убактың да кетти. Кетирген акчаңды айлыгымдан кармап кал, мен ошондо иштей беремби же жумуштан кетемби дейсизби? Иштейсиз да. Ал киши сизге тийишип жатканын бая күнү эле көрбөдүм беле, ал өзүнөн көрсүн. Ох, ошентчи, деди Карлыгач жеңилдей түшкөндөй. Рахмат сага, жакшы кал. Карлыгач коштошуп жумуштан чыгып кетти. Кафеден бир аз узай бергенде анын аркасынан бир машина ээрчи айдап жөнөдү. Карлыгач көп узабай аялдамага келип маршруттук таксиге түштү. Эми тигил унаа ал түшкөн маршруттук таксинин артынан ээрчип жөнөдү.